Кыргыздар. Ансыгандай жан дүйнөбүздө, жүрөгүбүздө ар дайым музыка болсун дейлик, Сонун. Албетте мен жалпыңыздарга жагымдуу маанай тартуулайын деп, жүрөгүңүздөргө музыка тартуулайын деп, бүгүнкү мынакей биринчи саатыбыздын дагы бир кадырлуу коногу бар. Өзгөчө жаркырап, жайнап келип калган жаз гүлүндөй десек болот. Бекболот Юлдашев мырза, кол чабуулар болсун. Кутмантаң. Кандай? Жакшы, өзүңүздөр. Ассалам келиңиз. Маанай жакшыбы? Сау. Мыкты. Келиңиз. Саламдашып баштайлычы. Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы калай калың журт. Бардыгыңыздардын күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Жана сиздердин дагы күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Рахмат. Не дейсиң? Кыргыз элин бар болуңуздар. Баракелде. Эң сонун. Буюрса. Анан кандай башталды бүгүнкү күн? Мөмөт эле башталды, музыкадагыдай эле. Баракелде. Эми келиңиз, мынакей амандашып, саламдашып алдык, Кудай буйрса, эми чыгармачылык туурасында маек куралы, чыгармачылыкта кандай өзгөрүүлөр, кандай жаңылыктар кирип атат дегендей. Албетте, чыгармачылыкта биз стилибизди өзгөрткөн турабыз. Өзгөчө стиль, американский стилге өтөлүп отурабыз. Себеп? Себеп дегенде Менде ол костюм менен ботс кийип Өзгөчө? бир аз өзгөчөлөнбөсөк, себеби чыгармачылыкта өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир аз болсо дагы айырмаланып туруш керек. Ошого өзүбүздүн багытыбызды, өзүбүздүн жолубузду тапкан аракет кылып атабыз. Буюрса жакынкы азыркы кое турган клиптердин арасынан көрсөңүздөр болот. Себеп канчалык стилди өзгөрткөнүбүзгө байланыштуу. Америкалык стилге деп калдыңыз. Эмне себептен америкалык стилге өзгөртүүнү чечтиңиз? Японец эмес, кореец эмес дегендейчи. Себеп дегенде японец, кореец стилдер азыр бизде көп да. Однотонный, инкубационный болуп атпайбы? Ошого бир аз американский стилди өткөнү аракет басым көбүрөөк жасап атабыз. Ошол Ушул стилге өткөн сизге кыйынчылык жаратуудабы же жаратпайбы? Тескерисинче жеңилдик жаратуудабы? Жок, кыйынчылык, ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ал стилди табыш үчүн канча биз аракет кылабыз, канчалаган кийимдерди алмаштырып көрөбүз, прическаны алмаштырып көрөбүз. Ошого байланыштуу. Сатып алыш керек аны. Сатып алыш керек. Демек, стиль дегенде сиз ошол тышкы келбетиңизди өзгөрткөн экенсиз, же ырдоо жанрын өзгөрттүңүзбү ошол америкалык стилге? Аны менен кошо ырдоо жанрын деле өзгөрткөн аракет басым көбүрөөк жасап атабыз. Себеп дегенде бир аз өзгөчөлөнүп, хрип кошкону үндөчү. Хрип менен ырдап, Лепстикиндей. бир аз. Лепстерди тааныбыз да, американецтерди тааныбайбыз да. Баракелде, эң сонун. Демек, ошондо бардык ырларга дагы өзүңүз менен биргеликте өзгөртүү киргизип аткан экенсиз да. Ошондо бардык ырларга хрип кошулуп атат, Бир аз арасында. Эң сонун. Өзгөртүүлөр кириш керек. Анысы кандай кымбаттап атат, баары доллар көтөрүлүп атат деп. Же ошол да себеп болду, бирден бир доллар көтөрүлгөн сайын өтүш керек экен ушул. Кошуш керек экен. Биз жана өткөндө неме кылып аткан? Бир суу сундукту рекламировать этип аткан биздечи. Ошол суудай болуп, курсун көтөрүлбөй тура берсин дегендейчи. Курс көтөрбөй эле, кадимки тартипте эле, жанакы бойдон эле жүрөт. Бирок негизи интернет блоктардын баары ушул тема болуп калды го. Же болбосо доллар көтөрүлдү, доллар түштү, же болбосо сахар жок деп, Анан же болбосо анан бирөө айтып коюптур, көрүп калдым өткөндө. Болбой калды дегенде 106 боллачу депчи, мурун деле 20 сом болчу, азыр деле 20 сом, жөнөкөй болду депчи. Анысы кандай биздин элибизде бизнес каалаган жерден каалаган нерсени таап берет. Андыктан бир аз эме айтып коюш керек, бир аз ажиотаж болуп кетти. Баягы карантинде башталганда дагы элдин баары ошондой продукттун баарын алып алышкан дагы, андан кийин кайра эле продукция келет магазиндерге, ошол эле мамлекет. Бирок неси болсо дагы ушу биздин кыргыз элибиз абдан күчтүү, кыйын, акылдуу элбиз, Неси болсо да бардык кыйынчылыктардан батыр эле чыгып кетебиз. Эң сонун. Жакшы. Кечээ базарга барып калдым. Кудай берген базарга. Кет барат бир кичинекей телефонду койгон машинеге алып алайын десем, кичине 100 сомдук саткан нерсени 350 дейт. Кичинекей эле жаш эле бала экен.
Анан эмнеге кымбаттап кетти десем, доллардын курсу көтөрүлүп кетти дейт. Ал жактан билет. Анан айтып атам, долларды мен көрө элекмин, ошо долларды көргөн бирөө барбы депчи. Анысы кандай? Теңге бере дейсиз, Сурасаң эле доллар кымбаттап кетти дейт, анысы кандай? Сабырдуулук кылалы бираз. Силерде да ушундай болдубу? Ыр жаздырайын деп барсаңар эле баягы 10 000 сомдук аранжировка 15 000 сом болуп кетип, эмне десе доллар кымбаттап кетпеди деп. Силерде да ушундай өзгөрүүлөр болуп турабы? Жок, биз эми расценканы мындай сомго чагабыз да. Сомго чагылып атканда ушундай расценкалар менен жанагы мурдагы тартипте элечи. Баабыз ойнобой эле пока. Бирок мен да ойлонуп эле ушулар Бирок бираз мындай тиешеси бар. Барып калсаң эле канчага ставкаңыз канча десе доллар менен айтышат го дайымачы, азыр кантип атат болду экен. Анысы кандай? Биз анда режиссерге эртең айталы, биз саат эфирге 9-да чыгалы деп. Эмнеге десе доллардын курсу Бизге жылдырыш керек убакытта деп. Баракелде, тарс эткеним бар, тамаша болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, сиздер менен бизге көпүрө болгон 0552 45 46 83 сандары кызматта. Албетте WhatsApp номерун терип туруп, биздин Бекболот мырзага өзүңүздөрдүн каалаган сурооңуздарды узатсаңыздар болот делиге. Анан мынакей жогорку окуу жайлар арасында алтын үндүн ээсисиз. Эмне себептен жогорку окуу жайлар? Атайын ошол жогорку окуу жайлар арасында кароо сынак өттү эле, арасынан тандалып суруп чыктыңыз беле дегендей. Туура айтасыз, 2017-жылы жогорку окуу жайлар арасында республикалык масштабтагы өтүлгөн. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинде Алматылык Каныбек Исаков агайыбыз тирүү кезинде ошол иш-чара өткөрүлгөн, достук фестивали деп аталган. Ошол 7 областтын арасынан жылдын мыктысы деп ушул мыкты аткаруучу ушундай наам берилген. Ошол ойдон калганбыз. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин алтын үндүн ээсисиз. Эң сонун. Андан кийин да бир дагы эмеге катыша элексиз, кароо сынактарга? Жок, андан бери только клиптерге катышып, ушул чыгармачылыкка болгон күчүбүздү чыгармачылыкка арнаганбыз. Буюрса жаңырларды жазып, жаңы клиптерди түшүрүп, Хрип кошуп. Хрип кошуп. Бираз. Мен кесиптешиме жакты, эртең сиз да ушундурда алсаңыз болду эми. Хрип кошуп. Баракелде. Мынакей Бекболот мырза өзү айтып калды, мурун ошол кароо сынактарга катышып, республикалык каралык жогорку окуу жайларда өзгөчө баягы талантын көрсөтүп, андан кийин өзү айтып калды, аны барып токтотуп коюп, жыйыштырып коюп, эми клиптерге өтө баштадык деди. Азыр эми өзү айтмакчы, өзүнө таандык бир жагымдуу бир клиптен көрүп келелик, андан соң маек куралы, Албетте. Каалаңыздар. Баракелде, мынакей өзгөчө стиль менен, поиз менен океандын ар жагынан бери келип, мынакей өзгөчө жагымдуу маанай тартылады, жагымдуу ырым тартылат десек болот. Мейли деп аткарды. Неге дегенде доллар кымбаттаса дагы силерге поиз менен сахар алып келдим деп. Албетте тарс эткеним бар, тамаша, жагымдуу, өзгөчө, сонун клип болуп тур. Эми бул стилгечи не жетпей айтайынбы? Мотоцикл алыш керек экен, байк вум депчи. Поиз жол менен айланып. Перчатки керек. Четинен кошо бериш керек экен, ар бири. Айрылган перчатка. Айрылган жуустар. Баракелде. Ыр жакшы экен. Бир эле локацияда тартылыптыр, стиль ушундай, американский стиль. Америкада чын эле ушундай тартат клиптердичи. Бир локацияда, поезддин жолунда. Эмне дейм, жакын жаныңызга дагы стиль өзгөрдү деп негрлерден кошо алсаңыз болду деген. Паскальдан ба? Баракелде. Бул жака да SMS билдирүү келип калган экен. Бүгүнкү көрсөтүүнү тамаша катары үнү жок. Же башкалардын тамашасы түшүнбөйт. Биздики дайым ушундай тамашасы менен болуп турат. Тамашалап турабыз түзөңүздөр. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм, талыкпай эмгектенип жүрө бериңиздер. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн Октябрь айылынын тургуну Сиңдим Нуралиева Бактыгүлүн өздүк майрамы кут болсун, өмүрү узун, акыл эстүү, ата-энесине күйүмдүү, мээримдүү кыздардан болсун. Ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Бардык жакшылыктарды каалаймын деп 404 сандар менен аяктаган абоненттен келген экен.
Кутмандан Пирамида каналы Норуз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Абдылашым Исмаил уулунан ыр десте деген экен. Колунан түшпөй комузу, көкөлөп көккө оюшту, кубантып кары жаштарды келиптир Норуз майрамы. Комузга ойноп кол учуу, гүлөрдү чертип коюшу, көктөмдү турсун көгөртүп, касиет берип Норузум. Жандуулар келип кыймылга жан талашып бир кыйла, жаңы жыл мусулмандарга жаңырып келчү бир жылда. Чыгармачылык ийгилик каалайм, барыңыздар, бактылуу болуңуздар деген экен. Берекелди. Өзгөчө ар бир точкамен жазган экен, кыйналбай. Эң сонун. Улантырмекчибиз, анда эмесе мынакей жалпы биздин көрөрмандар өзүңүздөр айткандай биз тамаша менен баштадык. Негизи бир башкача сөздөр айтканбыз десең, укпасын деп. Доллар сахарларда айткан болсо ошолор укпасын дегенбиз десең. Баракелде таштаткеним бар тамаша. 552 45 46 80 сандарын терип биздин өнөкөй өзгөчө жагымдуу коногубуз бар, өзгөчө стили менен Бекболот Юлдашев мырзага жагымдуу суроолорду узатсаңыздар болот дейли. Анан ушундай өзгөчө стилдерден, өзгөчө стиль менен канча клип бар, канча ыр бар. Буйрса дагы болобу, болбойбу? Буйрса болбойт эмес, болот. Болот, буйрса бул стилде биринчи клип, эки клип бар экен, өзгөчөлөнүп турган клиптерибиздин бири. Бирөөсү Чал деп түңүлбө, экинчиси Мейли. Ушундай өзгөчөлөнүп айырмаланып башка клиптерден караганда айырмаланып турат. Чал деп түңүлбө. Чал деп түңүлбө. Темасы өзгөчө экен, не себептен Чал деп түңүлбө? Атабы ушул аксакалдарга арналган ырбы, чалдарга арналган ырбы. Телефон чалып түңүлбө дегендейби? Бул эки түшүнүктүү берет, укканда эле. жанагы биз жанагындай кишилер бар го. Чалбы? Чал. Прединга жасабам деп. Мени алып өзүнө ишеничтүү кишилерчи. Ошол үчүн, ошол кишилер үчүн арналган ыр да. Сиз ошондой болоюн дейсиз. Буйрса. Жок, Чал болбойм. Бул сөз обону Тынысхан деген досума таандык. Раймалы билесиздер да. Ошол досума таандык. Ошол досум сунуш кылып, ошол ырды ырдап көр досум. Бир аз болсо дагы бир аз мындай өзгөчөлөнүп бир стилди өзгөртүп, башкача кылып көрбөйлү деп. Нурсултан Кубатов деген досум, клипмейкер. Ошол экөө сунушташып ушул ырды чыгарганбыз буйрса. Алдык мүнөттөрдө көрөт экенбиз да, буйрса. Буйрса көрөбүз. Эң сонун. Чал деп түңүлбө деп мисалы үчүн бул жакшы багытта, жакшы ойдо айтылган сөзбү же бир аз азыркы замандагы кырдаалга байланыштуу бир алдын ала ушуга мисалы үчүн кыздарга насаат болсун деп жаздыңыз беле? Чындыгында бул чалдарга алданбасын деп. Бул суроолор бизге көпчө эле журналисттерден көп келген. Себеп дегенде бизде башкы каарман өзүңүздөргө белгилүү болгондой Азиз Мурадилаев агабызга түшүп берген. Ушул ролду жаратып берген, аябай сонун жаратып берген. Бул темасы деле биздин кыздарыбызга негизи сабак болсун деген ретте тартканбыз. Тамаша ретинде мындай. Себеп көпчүлүк жаштар кишилердин байлыгына кызыгып кетип атат. Сүйүү экинчи орунда калып атат. Жаш кыздарыбыз эми көп бардын айтпайм, бардыгы ушундай деп. Эки-үчөө эле. Эки-үчөө эле. Бактылуу жашагандар деле бар да. Алапы Көчөбө менен Максим Галкин бактылуу жашап атат го десең. Ошого байланыштуу мындай сабак болсун, көрсүн, мындай
неме катары үлгү катары көрсүн депчи. Ушул акчага алданбасын. Бизге жаштарга кыз калбай калып атат деген андай чалдар бирде эмес 4-5ти жанында эшит болуп жүрбөйбү? Сүйүү жашка карабайт депчи. Биз анан томсоруп дегенде, эми аз томсорбойм, аялым бар дегендечи. Башкаларга бурулат дейсизби? Баракелди. Жакшы. Негизи бул жакшы. Ар кандай темада болуш керек, ар кандай багытта болуш керек, кечке эле сүйүүдө ырдай берген болбойт. Ооба. Азыр биз сүйлөшүп атсакчы, элдин баары таң калып атса керек да, бул чал деп түңүлбө десе кандай клип болду экен, эмне болгон клип болду экен деп кызыгып атышат да. Азыр бир көркөлбөйлүкпү? Улантып келелиге. Ал эмесе жалпы биздин көрөрмандар үчүн Бекболот Юлдашевден чал деп түңүлүп аттуу жагымдуу чыгарма. Кабыл алыңыздар. Кундук коюп калып. Сюжет аябай кызыктуу, өзгөчө болгон. Аягында акчаны ошондо эмне кылдыңыз? Шерк бердиңизби? Шеф өзү алып кеткен, шеф кайра жыйнап туруп. Сиздер көтөрүпсүздөр долларды десең. Ошо дейм да. Каяктан эле? Долларды жыйып туруп, чамаданды полный бекитип койгонбуз, азырга чейин турат. Эң сонун негизи көп ырчылар өздөрү катышпайт го. Сиз бир 2-3 роль жараткан экенсиз бул жердечи. Киллердин ролун жараттырсыз, телохранителдин жанындагы жардамчысы болуп. Кандай кыйынчылыктар жаратты? Негизи канча күндө тартылды, бирок өзгөчө тартылыптыр. Бул клип негизи бир жумадай кетти, анан бүтүшү бир айга чозулуп кетти. Ал жак бир күн бир жерин тартасың, бир кадр, бир локация, экинчи күн экинчи локация. Аябай татаал болду, чындыгында массовка менен уюштурулду. Каражат деле өзү эле клип айтып турат. Каражат деле көп кетти. Бул мен түшкөн ролдорум көп өзүм катышкан жерлер мындай. Бир аз клип өзгөчөрөөк болсун деп, айырмаланып турсун деп, ар бир лицого өзүм катыштым. Жанагы клиптер бар, туруп турсаң эле мындай немес помощник болуп кетет, бармен болуп кетет. Типа мындай ошо клипте ойноп өзүм аткарганча ушундай болду. Анан бул жерде көбүнчө актерлор да катышкан экен. Анан ошо сизге аябай жеңилдик болсо керек, актерлор катышкандыгы. Албетте, биздин агабыз, биздин агайыбыз, Айсмыр Айдылаев агайыбыз абдан мындай тагыраак айтканда өзүнө жаккан профессионалдуу тартты, тартылып берди. Ошол клип тартылып аткан учурда деле мындай башкача болуп сезиндирипчи, мындай клип чыга эле келе депчи, мен тартыла эле келем, кандай болот экен, мындай өзүнө дагы жагып, кызыктуу болуп аткан. Аябайчы. Жакты, буюрса жакшы чыкты. Биздин Элмар мырза, биз айткандай качок мырза да. Элмар мырзага терең ыраазычылык, түшүп беришип, моделдерибизге, Эмирхан деген жигиттерибизге, бүт жалпы досторубузга, көмөктөшкөн досторго терең ыраазычылык билдиребиз. Клипти бир жума тартылып кыйналдыңар. Андан кийин бир айдан кийин баягы убакыт созулуп кетип чыкты. Чыккандан кийин жакшы элге кабыл алынды. Анан кийин сын аракет эмеспи, комментарий деген нерселер кандай кабыл алышты эл? Эл, эми элчилик да. Эл ар кандай кабыл алды. Эл озунда. Ооба, жанагы мен айткандай байкелерге аябай жакты. Эми ким экенин айтпайм, сыр бойдон калсын. Өздөрү чакырышып жөн эле койсоң болмок деген сыяктуу болду. Жок, алар мындай өзүнө чындыгында мен жашоом көрсөтсүн дегендер болду. Кээ биркилерге жакпады, сынчылар көп болду. Себеп дегенде бул сен картаңдарды жаштарга үгүттөп атасың, эмне деген клип тарткансың. Негатив жактарын биз туура кабыл алдык. Себеп дегенде өзүбүзгө жыйынтык чыгарган аракет кылдык. Ошол себептен баракелди. Азиз мырза өзү кандай кабыл алды? Жакшы кабыл алдыбы? Азиз байке деген эми актер катары, профессионал катары туура эле кабыл алды. Себеп дегенде мындай клип
жок болчу. Мушашкандар өзгө жактан машина тартар ары бери точкалар чагып койду го десең. Жана досум айткандай Тони Старк билесиздер, Железный человектеги ошонун ролун жаратып берди да. Ал киши деле мындай өзүнүн мачо сезип, алда жаштарды алып алып ошол ролду жараткан. Ошо эмне Америка стилинде тартылып атат десе көрсө, жакшы. Бул жакка десе мезгил келген экен. Эртеңки майрамыңар менен куттуктайм. Жана ишиңерге ийгилик. Пирамида каналы мен силердин каналыңарды тынбай көрөм. Жакшырдаган бала экен. Рахмат, үнүңө береке. Алыскы Жумгал районуна караштуу Лама айылынын тургуну Бүбүрай деген экен. Жашым 60та 84кө чыккан апамды куттуктап койгулачы. Нооруз майрамы менен апамдын аты Калича Доолоткелдиева деген экен. Калича Доолоткелдиева 84 жашта экен. 84 жашы менен куттуктайбыз. Жакшылыктын үстүндө, ден соолукта жашаңыз, өмүрлүү болуңуз. Баракелде. Кутмантаң Пирамида каналы Нооруз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эрлан, Нурлан, силердин ишиңерге ийгилик, ден соолук каалаймын. Көйөрманыңар Карабалтадан Туратбек деген экен. Баракелде, Туратбек мырза. Агабызга салам айталы, сиздерге да чоң рахмат. 552 45 46 83 номерине түзмө-түз байланышсаңыздар болот. Баракелде. Саламатсызбы? Конокко чыгармачылык ийгилик каалаймын, бактылуу болсун деген экен. Менин логикалык суроом бар. Өзүнөн өзү жейт, чоң казанга эмне батпайт? Таппаса коноктон мага белек деген экен. Мына нерсе. 983 сандар менен аяктаган абонент экен. Аселе жебес жазган экен, Аселе жекен. Биринчи суроосу мындай экен. Өзүнөн өзү жейт дейт. Биринчи суроосу, экинчи суроосу чоң казанга эмне батпайт. Ошондо бул баарыбызга тең берилдиби суроо же конокко эле берилдиби? Бекболот мырзага берилдиби? Көмөктөшсүн деп силерди да койгон. Көптөн бери бизде логикалык суроолор болбоду эле. Өзүн өзүм не жейт? Логика кайда деп таппай жүрөсүң го. Мен деле билем. Бирок биринчисин билбейт экенмин да, өзүнөн өзү жейт. Өзүн өзү жейт. Өзүнөн адам бош керек э. Эмнеге антип койдум, эмнеге тигиндип койдум деппи? Адам өзүн өзү жейт. Туура эле. Чоң казанга эмне батпайт? Эмне батпайт? Капкак батпайт. Чөп кетет. Жакшы. Туура жолун Аселе же өзүңүз жазып коюңуз. Режиссерибиз кулагыма кайра айтылып атат, өкөн тең жообу бирдей эле депчи. Экинчисин билем дебедиңизби? Ошондой эле экен да. Өзүн өзү жейт деген жанагы аралаштырган эмеси? Бул аялдарга аралашмас. Жанагы депкир деп койсо болот, Эрлан, Нурлан, силер таңкы тамашанын жүзү көркү болсуңар дейт. Бар болгула алтын балдарым Нооруз майрамыңар менен деп 113 сандар менен аяктаган абоненттен келиптир. Чоң рахмат дейли. Кандай сонун жагымдуу сөздөрдү арнашса. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы, биз сиздерди калтырбай көрөбүз. Биз Аксы районунан Жерегетал айылынан болобуз. Бүгүнкү мубарак чоң апамдын туулган күнү менен куттуктайбыз. Чоң апама чын ден соолук, узун өмүр, эки дүйнөлүк бактылыкту каалап, иниси Абдулла, сиңдиси Дана, небереси Альбина деген экен. Мубарак апабызды биз дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мубарак деген кандай сонун, э? Мараке деген сыяктуу кыргызча отогон да. Дагы эми өзгөчө клиптер барбы? Дагы алдыңкы убакыттарда, алдыңкы мүнөттө бизде Жолуң башка деген аттуу клип тартканбыз. Ал клиптин негизи Ошто тартылды. Азыр үй бүлөлөр, көпчүлүк үй бүлөлөр бузулуп кетип атпайбы? Ошого сабак иретинде клип тартканбыз. Аябай элге жакын клип. Ошол клип жакты. Себеп дегенде бизде мен ошол тартып аткан учурда биздин актерлор, Кутман деген актерлорубуз болчу, Кутман агайлар. Тарткан учурда бир кадрын алып калдым эле. Жана күйөөсү аялын азыр ушундай ситуациялар көп болуп атпайбы? Күйөөсүн аялынын бетине чапканда ошол кадрды тартып алган элем. Анан TikTok'то болсо ошол кадрыбыз 2 миллиондой просмотр чапчып калыптыр. Азыр жакшы, буюрса бүт телеканалдардан кетип баратат. Көп эл ошол ырды суранышат. Элге жакын болгонго байланыштуу. Көрсөңүздөр болот. Сабак болсун деп тартканбыз.
биринчи көрүп тургандан кийин сабак алып келелиби? биринчи көрүп тургандан кийин маектешсек жакшы экен негизи. Анан бардык көрөрмандарыбыз жазып атат Норуз майрамы деп. Эртең буюрса Норуз майрамы. Норуз бул күн менен түндүн теңелген күнү, жаңылануу, албетте жалпыбызга өзгөчөлүк киргизүү күнү экен. Кыргыздын, жалпы эле мусулман элдеринин жаңы жылы жагымдуу майрамы. Анан Норузда болушунча жакшы майрамдайлы. Негизи 31 декабрда ушунчалык сон майрамдайбыз, бири-бирибизге белектеди беребиз. Норузда болсо ак калпак кийип эле площадька чыгып, аянтчага ары бери басып болсо. Шпалак менен мынтип сүмөлөк жеп коебуз. Баракел. Бирок мага аталыш абдан жагат да. Мисалы үчүн башка түрк элдеринде Навруз дейт, бизде Норуз дейт. Мындай берекелүү кылат. Американецтер айтпайлы, Ньюрус деп киргизбейсиңерби? Ошондой керек. Сиз бүгүн томаштап элдин баарын айтыңыз. Sen neге degende siz Amerikalı silde жүрөт атпайсызбы? Ньюрус деп чыгарбайсызбы? Ньюрус. Ньюрус майрамыбыз менен куттуктайбыз. Аны эсе кайрадан эле Бекболот Юлдашевден жагымдуу чыгарма кабыл алып коңуздар. Алдыкылыптыр. О, жараткан Аллам. Балдарымдын бактысын, рызкысын ыйманы менен кошо бере көр. Амин. Жан. Биздин эң башкы кыялыбыз бар эле го. Кандай кыял эле? Өзүбүзчө бөлүнүп чыгып, шаардан үй алып, бактылуу жашасак кандай сонун э? Сен кызык экенсиң. Апамчы? Апам жанымда. Менин атам бизге 2 комната квартираны белекке берейин деп атат. Көйнөктөрүмдү даярдачы. Жумуштан кечигип атам. Тесе болбоду деп кой. Баракелде. Өзгөчө. Мага аябай ойлондура турган клип экен, ойго батып кетиптирбиз. Ойго батып кетиптирбиз. Негизи бирок азыркы учурда дүйнө эмес, ошо Кыргызстандын ичиндеги бир көйгөйлүү маселе десек болот, аябай. Азыркы учурда. Yok öyle son tarttırız gitti. Ойлондуруп койду. Бул мындай эч кимде болбой эле койсун, болбой эле койсун. Бирок болуп эле атат го дейм, Бирок бул чыныгы жашоодон алынган да, чыныгы алынган, көргөнсүз. Баягы ар бир нерсе өз эсин табат да, таптыбы, чалдыбы сизге дагы. Тапты, чалды. Эмнеге антесиң деди? Ооба, көп суроо болду. Эмнеге антесиң, эмнеге бул нерсени чыгардың? Мен силерди айтайын деген жерим жок болчу, просто сөз эсин табат экен, ушундай болду эле деп койдуңуз, кайра суроо берчү. Ошо сиз айткандай эле айттым, сөз эсин табат. Ооба. Биз чындыгында мындай башка үй бүлөлөрдүн бузулуп кетишин каалабайт элек. Эми көпчүлүк эми аргасыздан бузулуп атат. Жана айтпайбы эле, жана сөз бар эмес беле. Чымчыктын дагы уясы бузулбасын деп. Ошого көбүн айттым, ал көңүлдө эле бурган жокмун. Болду, кетти. Зато биздин жыйынтыгыбыз көрсөтө алдык мына мындай жашоодон алынып аткан нерсе. Бул башка бирөөнүн үй бүлөсү жөнүнөн эле бузулуп кетпесин депчи. Азыр көпчүлүк түрдө ата энелер өздөрү деле себепчи болуп атат. Бир аз урушса эле, эмне болду? Кызым оор келип атабы? Ооба. Мурда деген телефон жок болчу. Ооба. Азыр жада калса рекламалар деле телефон менен кетти го, Билайнда деле кетти эле. Апа, мен деген тиги тамак жасаган билбейт, кандай кылыш керек десең, баягы бирдиктерди салып, бир айга бекер кылып сүйлөшсөңөр болот деген сыяктуу жансыгана ичинде телефон болгону негизи коомчулук да негизи эле көйгөйлүү маселе болуп турган чагы, Ооба, телефонду дароо колго ала калып, жаза калып, бөлүшө калып, лайкташа калып. Азыр туура эле, азыр эми ошол кээ биркилерге биз балким акылыбыз жеткенче айтарбыз. Кээ биркилер турмуш кургандан кийин эми үй бүлө башка да. Кээ биркилер кызым кел каяктасың, жума сайын эле чалып кел.
бүгүн бир мындай конок болуп кет. Ооба. Ал неме күйөөла барбы, жокпу? Мындай кийинки катарга тизилип калып атат. Мындай себептерге байланыштуу. Көп орду ар нерсе өз негизи орду менен болсо жакшы болот, сый менен көрсөтүлдү. Бирок негизи бул баары тең тарбиядан деп ойлойм. Илгери мындай тарбия болгон эмес, туурабы? Азыркы стиль менен айтмакчы, намек менен сүйлөшчү да, бири-бирине намек менен айтып, болбойт, андай болбосун, мындай болбосун деп, мынакей уулум сага айт, угум сага айтам, уулум сени ук, керегем сага айтам, келиним сени ук деген сыяктуу сөздөр менен келтирип айтчы. Азыр антип айтсаң, аяктагын айтпагылачы, деп башташат эмеспи? Современный болбойсуңарбы деп. Негизи бул биздин баардыгыбыздын жеке оюбуз, ансагандай биздин телекөрүүчүлөр бул еще отуруп эле аялдардан өтүп эмне чалыш ушак деп ойлобосун. Бир гана жеке оюбуз четтен ушундай көрүнүп Бирок мен кесиптешим Нурлан үйлөнгөн да уже коркоштап. Баракелде таш эткендин баары тамаша делиге. Кутмантаң Эрлан Нурлан эртеңки Нооруз майрамы менен дейт. Сизди дагы куттуктайбыз. Жакшылыктар көп болсун, Кыргызстанда бейпил жашоо болсун, силерге ден соолук каалайм деп эжекеңер Айнура деген экен. Биз жаңы эле кошулдук, бул кайсы ырчы экен, кечирип койгула деген экен, клипти эле көрүп калдым дептир. Ооба, телефон көп нерсеге себепкер болуп жатат. Ага кошумча кызы барган жеринен телефон аркылуу эмне болду, эмне иштиң, эмне жедиң деп турат деген экен. Ошентип апалар сурабагыла силер дагы. Ооба. Силер сурабасаңар аны айтпайт десең. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Нурлан, Эрлан, Кутмантаң, эшигиңиздер ийгиликтүү болсун. Эртеңки майрамыңар менен келген конокко чыгармачылык ийгилик каалайм. Биздин жалпы коноктор эмиден жаңыдан гана туруп кошулуп баштаган экен, Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Ушул ойду бөлүшө кетсеңиздер болот. Биз жана үчөөбүз олтуруп маектешкен суроону улантсаңыздар болот. Ошо телефон маселеси кандай, эмне? Ошону отчет бериш керекпи, бербеш керекпи? Жанагы 983 сандар менен аяктаган абонент кайра жообун өзү жазган экен. Жакшылап ойлонгула, анда үчөөңөр тең мага белек бересиңерби деген экен. Ар бирибиз 100дөн 1дик салып берсек жетеби десең. Өзүн өзү жейт деген бул свеча экен. Свеча. Күйүз койсо кете берип турбайбы? Окудум эле. Чоң казанга эмне батпайт, албетте казандын капкагы батпайт деп кесиптешим тапкан. Бирок негизи көз батпайт деш керек эле. Неге көз батпайт? Көз батпайт да. Жадырап, жайнап, жаркоптой кайнап, мантыдай түйүлүп, картошкадай үйүлүп жүрө бергиле. Эрлан Нурлан 12 март апам Маликени туулган күнү менен куттап койгулачы, сураныч деп Баатырбек деген экен. Өзгөчө эмес билдирип жазыптыр. Апабыз Маликени чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болсун, аман болсун. Канча жашка чыкты, бирок канча жашка чыкпасын, ар дайым жаныңыздарда жаркалар жайнап жүрө берсин делиге. Насаатын жагымдуу сөздөрүн арнап жүрө берсин демекчибиз. Ооба, туура айтасың, бирок мен антип сурабайм дейт. Туура, сурабай эле коюш керек. Азаматсыз эң сонун. Саламатсыңарбы? Нурлан, Эрлан, Кутмантаң, Нооруз майрамыңар менен конок балага ийгилик деген экен. Конок балабыздын аты Бекболот Юлдашев, аткаруучу республикалык жогорку окуу жайлардын алтын үндүн ээси десек, өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай сонун баягы жашоого керектүү, үлгүлүү, өзгөчө стилдүү ырларды, клиптерди жаратат экен, Хрип менен. Ооба. Баракелде. Эң сонун. Эми Кудай буйрса, элдерге жагымдуу клиптер тартылат экенсиз, Насаат элесинде анан өзүң сүйлөдүңүз беле? Жеке жашоом тууралуу негизи көп жерде Сурашат, сурашат. Азыр деле айтпайм, бул сыр бойдон кала берсин. Сыр бойдон кала. Значит, сиздин 2 аялыңыз бар. 2 аялыңыз бар. Бирөөсүн айтсам, бирөөсү билбей калсын деп атасыз деп эле десең. Негизи ырчыларга, элдин алдында чыгып жүргөн адамдарга негизи дегиле бардык адамдарга мындай жеке жашоосун чыгарбай эле коюш керек экен да негизичи. Деп койлап Инстаграмга чыгара берсең, бардык тияка иштеп жейт. Үй бүлөсү тууралуу. Үй бүлөсү тууралуу тура негизи эле. Негизи жеке жашоо боюнча билгизбей эле коюш керек. Жүрөбүш негизи эле. Кээбиркилер чындыгында биз мына
Өткөндө мен ушул боюнча бир неме уктум да. Неме алымдарыбыз айтты. Үй бүлөлүү өзүң үй бүлөң тууралуу кандай бактылуу жашайсың, ал сыр бойдон калыш керек. Кайра эле бактылуумун дей берсең, айта берсең, элдин көзү өтүп кетет, көз өтүп кетиши мүмкүн. Бирөө суктанып, бирөө эми ар кимдин ар кандай турмуш шарты бар да. Бирөөлөр ажырашып кеткен, бирөөлөр жашайт, бирөө бактылуу ушундай. Клиптегидей учурлар көп боло берет деп. Ошого колдон келишинче сыр бойдон калыш керек. Мен өзүм деле ойлойм, ушул алымдар ойлогондой деле туура эле көрөм. Сыр бойдон калыш керек, бирок 2 аябым бар да дейт. Албетте Таштеткенин бар. Тамаша дейли, эң сонун. Бул жака да SMS билдирилет. Ай, ушул силер акылдуу жигитсиңер да, азаматсыңар деген экен. Чоң рахмат дейли. Баракелде, өзгөчө болуп атат. Эми мынакей негизи карап олтурсак, эртеден бери мынакей Кудай буйрса 3 клип көрдүк, 3 клиптен өзүнчө бир орду бар, өзгөчө сонун клиптер экен, анан өзгөчө стилдүүлөр экен. Анан Кудай буйрса алдыңкы айлардабы, же алдыңкы жылдардабы дагы башкача стил менен чыгарасызбы. Негизи ар бир кино жаралганда деле биринчи сезон, экинчи сезонда бири-бирине окшобойт го. Сиздикиде мисалы үчүн кийинкиде америкалык болсо, японский стилде болуп калат, самурай кылыч пылычтар болуп. Биз кийинки стилде негизи африканский татар деп атабыз да. Кийинки клиптерди эле буюрса жакын күндөрү өзүмдүн инилерим, ушул достор биригип мындай идея ойлонуштуруп атабыз, кантип тартсак, кандай таризде тартсак, кайсыл образда чыгабыз. Эми ушул эле образ, просто эми бир аз башка, тематика башка. Бирок жана эле сүйүүгө багышталган. Ырлар даяр, свежий ырлар даяр, күтүүдө. Чыгарабыз буюрса. Тандырдан жагы чыккан, Свежий нан, тандырга нан жапкан. Карабасаңыз ыстык. Баракелде, эң сонун эми ушундай жагымдуу чыгармаларды, жагымдуу ырларды жаратып жүрө бериңиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мынакей 1 саат убактыбыз өзгөчө өттү. Тамаша ретинде болду, жашоого клип көрдүк, хриптерди көрдүк. Сизге чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Эки аягыңыз менен бактылуу болуңуз. Таштеткен бар тамаша. Кел сизге эркин микрофон берелик. Жалпы кыргыз элине болгон жагымдуу каалоо тилек. Чоң саламдар. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сизге дагы 2 эмес 3 аягы каалайбыз. Тамаша. Кыргыз элиме келе жаткан Нооруз байрамыңызга менен куттуктайбыз. Дайыма бар болуңуздар, элибизде, журтубузда кризис болбосун, оору сыркоо болбосун. Эмне дейбиз? Кийинки мына жаңы жыл да эми биз үчүн Нооруз жаңы жыл. Ноорузда жаңы ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыздар. Ооруп жаткандар болсо Аллахым дарттарына даба берсин. Жана ошондой эле бардыгыбызга өмүр берсин. Жакшылыкта жолугуп жүрө берели. Буюрса. Анан эртеңки майрамыбыз, Нооруз майрамыбыз жалпыбызга кут болсун, Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик. Алла Таала аянтчасына сүмөлөк жөткөн. Сиздерге чоң рахмат. Ерлан мырза. Чоң рахмат. Биринчи сааттын алкагында өзгөчө жагымдуу үнү бар. Албетте мынакей ырчы аткаруучу жагымдуу клиптердин